Акцияны Бишкек шаарында номер 67 мектептин мекенчил жаш кыймылы экинчи ирет уюштурууда. Бул жолу алар Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишине тизилишкен. В связи с участившимися случаями ДТП на дороге. Бүгүн чоң жолго чыгып, айдоочуларды дагы бир ирет жол эрежесин сактоого чакырууну чечтик. Биз эчен балдардын өмүрүн кыйып жаткан окуялардын кайталанбашын суранат элек. Негизи акцияны уюштурууга биздин мектептин жолуна 2 зебра, жасалмак полициялык бөгөттөр орнотулганына карабай, окуучулар жолдун бир тарабына экинчи тарабына коопсуздук кызматкеринин жардамы менен өтүп келгени түрткү болууда. Мы решили ее повторить здесь, на более большом перекрестке. Жол катар тизилген окуучулар бир нече саат бою күнгө какталып турганына деле кайыл. Анткени алар коомдук унаалардын айдоочулары ачык айкын эрежени бузуп жатканын байкашкан. Андыктан жолду кесип өтүүдө коркуп калышканын бир оозон айтышат. Чувство, будто им все равно на это, да, что они детей избивают. Кээ бири үчүн балдардын өлүмү деле бир тыйынга арзыбагандай окшойт. Айдоочулардан кайдыгерликти байкадым. Жол чырактын жанынан эле жүргүнчүлөрдү түшүрүп жатат. Проходили. Маршрутканын айдоочулары баары бир жол эрежесин бузуп өтө беришти. Балдар дагы, окуучулар дагы, жөнөкөй кишилер дагы укпай деле газондорду басып кетип эле чыга беришти. Мектеп жамааты, окуучулар, айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн өз-өзүнчө жол эрежелери камтылган буклеттерди даярдаган. Аны таратуу учурунда айдоочулар тарабынан орой мамиле жасалып, мектеп окуучуларын жөөлөп кетүүгө чейин баргандар болгон. Маршруткада водительдер бергенде ыргытып коюп, биздин көзүбүзчө ыргытып коюп, карабай, окубай эле кетип калган болду. Машиналарга таратсак, көбүнчөсү эшик терезесин ачпай, жөн эле кетип калып, ушундай да болду. Анан эч ким карабай эле жөн эле өтүп кетип, жок мага бербей эле койгула дегендер да болду. Биз кичинекей активисттер менен бирге жол чырактын жанында турууну чечтик. Бул коомдук унаалар токтогондон 15 метр өткөн соң аялдама жайгашкан. Бирок карысы деле, жашы деле унаа токтогондо түшө беришет. Билесиң да, тиги жактан эме? Нобайке сказал выйти здесь. Ким айтты? Водитель? Деген менен айдоочулар күнөөнү жүргүнчүлөрдүн өздөрүнө оодарышат. Жакын эле жерде остановка турат. Эмнеге бул жактан түшүрүп атасыз? Ким түшүрдү? Жаңы эле түштү го 2 кыз. Өздөрү түшүп кетти. Өздөрү түшүп кетти. А сиз түшпө деп айтыңыз. Айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырган акция 1-июнда уланмакчы. Мүмкүнчүлүккө жараша жай бою өткөрүү планданганын мектеп мугалими билдирет. Жанагүл Тазабекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.